3 орунду сандар менен кошо амалын кантип аткарабыз? Бул жерде 163 кошулган 224 сандары берилген. Бул сандардын суммасын эсептөбүбүз керек. Алгач, бул сандардын разряддык аталышын атап алабыз. 163 санында 3 бирдик, 6 ондук жана 1 жүздүк бар. Анда аны жазып алабыз. 1 жүздүк, ага кошобуз 6 ондук, жана кошобуз 3 бирдикти. 3 бирдик. Булардын баары биригип 163 санын түшүндүрөт. Же болбосо биз 163 санын түшүндүрүү үчүн кутучаларды да колдонсок болот. Бирдик кутучаларыбыздан 3-өө 1, 2, 3. Ал эми ондук кутучалардан 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ондук кутучабыз жана 1 жүздүк кутучабыз бар. Булардын баары 163 санын түшүндүрүп атат. Бул жерде 163 санынын сан түрүндө жазылышы. Ал эми бул разряддык аталыш түрүндө жазылышы. Ал барабар болуп жатат бизде кутучалар аркылуу көрсөтүлгөн 163 санын түшүндүргөн кутучаларга. Булар баары 163 санын түшүндүрүп атат. Ал эми экинчи саныбыз 324. Бул сан 4 бирдик, 2 ондук жана 3 жүздүктөн турат. Аны да жазып алабыз. 3 жүздүк, 2 ондук жана 4 бирдиктен. 4 бирдик, 2 ондук жана 3 жүздүк биригип 324 санын түшүндүрүп атат. Же болбосо 324 санын дагы бул жерде кутучалар аркылуу дагы көрсөтүлүп турат. Бизге жүздүк кутучалардан 3-өө 1, 2, 3 жүздүк кутуча жана 2 ондук кутуча жана бирдик кутучалардан 1, 2, 3, 4 бирдик кутуча бар. Булардын баары 324 санын түзүп атат. 324 санынын сан түрүндө жазылганы, ал эми бул разряддык аталыш түрүндө жазылганы, ал эми бул кутучалар аркылуу көрсөтүлгөнү. Ар бир санды өзүнчө разряддарга атап жазып алдык. Эми кошо амалын аткаруу үчүн, же болбосо бул сандардын суммасын эсептөө үчүн бирдикке бирдикти, ондукка ондукту жана жүздүккө жүздүктү кошобуз керек. 3-кө 4-тү кошобуз бул жерде. Ал 7-ге барабар. Же болбосо 3 бирдик кошулган 4 бирдик, бул 7 бирдик. Же болбосо биз бул сандарды кутучалар аркылуу көрсөтө турган болсок, бизде 3 бирдик бар. Ага кошобуз бул жердеги 4 бирдикти. Аны кошсок, жалпы 7 бирдик болду. 6 ондукка 2 ондукту кошобуз. 6 кошулган 2 8-ге барабар. 6 ондук кошулган 2 ондук, ал 8 ондук. 8 ондук. Же болбосо бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6 ондугубуз бар. Бул ондукка 2 ондук кутучаны кошобуз. Жалпы 6, 7, 8. 8 ондук кутуча болду. Ал эми жүздүккө жүздүктү кошобуз. 1 кошулган 3 бул 4. 1 жүздүк кошулган 3 жүздүк, ал 4 жүздүк. 4 жүздүк. Же болбосо 1 жүздүк кошулган бул жактагы 3 жүздүк кутуча. Жалпы 4 жүздүк кутуча болду. Демек, 163 санына 324 санын кошконубузда 487-ге барабар. Ал 7 бирдик, 8 ондук, 4 жүздүк дегенди түшүндүрөт.